Салам достор, замандаштар, көрөрмандар. Биз Кудайдын сөзүнө көңүл бурабыз. Башталыш китеби 7 бөлүм. Ал жерде Нух пайгамбардын жана анын үй бүлөсүнүн куткарылгандыгысы жөнүндө окуйбуз. Келиңиздер, биз көңүл буралы. 7 бөлүм башталыш китеби. Ошондо Теңир Нухка мындай деди: Бүт үй бүлөң менен кемеге кир. Анткени замандаштарыңдын ичинен сенин өзүмдүн алдымда адил деп таптым. Жер үстүндө тукумун сактап калыш үчүн ар бир адал малдын эркек ургаачысынан 7, адал эмес малдын эркек ургаачысынан 2, асман канаттууларынын эркек ургаачысынан 7 ал. Анткени 7 күндөн кийин мен жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп, өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам. Теңир эмнени буйруса Нух ошонун бардыгын жасады. Жер бетине топон суу каптаганда Нух 600 жашта эле. Топон суу каптардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди. Адал жана адал эмес малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар Кудай Нухка буйрук кылгандай түгөй менен эркек ургачы болуп Нухтун кемесине киришти. 7 күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо, 2 айдын 17 күнү зор туңгуюктун бардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп турду. Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди. Алар менен кошо бардык жаныбарлар, түр-түрү менен малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, түр-түрү менен бардык учуп жүрүүчүлөр, бардык канаттуулар, бардык куштар, өмүр деми бар тирүү жандыктардын баары түгөйү менен Нухтун кемесине киришти. Кудай Нухка буйругандай бардык жаныбарлар эркек ургачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Жер бетинде топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетиндеги кыбыр эткен бардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчүлөр, бардык жаныбарлар жана бардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, таноосунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды. Жер үстүндөгү тирүү жандын бардыгы кырылды. Адамдан тартып малга чейин сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Жер бетинде суунун деңгээли 150 күн бою улам жогорулап турду. Бул окуя бир чети Кудайдын жазасы, экинчиси аябай өкүнүчтүү. Кубанычтуусу Нухтун жана анын үй бүлөсүнүн куткарылгандыгын окудук. Нух Кудайдын астында адил болуп табылды. Анын кылган иштери күнөөлүү жашоодо жашаган жок. Туура иштерди жасады. Бул жерде биз окуп кеткендей, Нухка Теңир буйрук берди. Бүт үй бүлөң менен сен кеме куруп, ошонун ичине киришиң керек дейт. Анткени мен сени адил деп таптым. Ал эме жер үстүндөгү бардык адамдарды, тукумун бардык күнөөкөрлөрдү жок кылам деп чечти. Анан ал күнөөкөр адамдар менен кошулуп
жок болуп кетпеш үчүн бардык мал жандыктар жана канаттуу куштар сойлоп жүрүүчүлөрдүн топтоп ошол кеменин ичине кошо алып кириш керек болгон. Эгерде карап кете турган болсок, Нух Кудайдын айтканын так аткарды дейт. Кудай эмнени буйрук кылган болсо, ошону аткарды. Биз Нух пайгамбардын тил алчаактыгын көрүп турабыз. Ал Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөздү туура жана так аткарды. Нух өзү эле эмес, анын үй бүлөсүнүн да куткарылышын алкалады. Ошол себептен Кудай Нухту жана анын 3 баласы, Нухтун аялы жана 3 келинин куткарууну чечти. 8 адам гана куткарылат. Бул окуядан улам биз көрүп атабыз, Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун бардыгын жасады дейт. Бир учурда топон суу башталды. Топон суу башталганда жердин тоңгуюктары ачылды дейт. Асмандын терезелери ачылды. Бул кайсыл жерде суу боло турган болсо ошонун бардыгы ачылып, жерди толугу менен суу каптап калды. Ошол каптаганга чейин Нух жана анын үй бүлөсү бардыгы кеменин ичине киришти. Ооба, көп адам жашаган ал учурда, бирок ошол адамдар Нухтун сөзүнө, анын ишине ишене алган жок. Анткени эч ким ойлогон эмес болчу мындай болорун. Бирок бул Кудайдын чечими эле. Бардыгы Нух жана үй бүлөсү кеменин ичине киргенден кийин Кудай кемени сыртынан эшигин жапты дейт. Чын эле бүгүнкү күндө дагы көп адамдардын Кудайсыз жашаган жашоосуна биз күбөбүз. Бул дүйнөнү дагы бир учурда топон суу менен жок кылып, соттоп жазалаган Кудай бул жерди дагы өзүнүн соттоло турган күнү бар дейт. Матай жазган жакшы кабарда 24-бөлүмдө мындай сөздөрдү биз окуй алабыз. 38-бөлүмдөн ылдый. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. Демек, алардын кылган иштери ойношту дейт, ичишти, жешти. Бирок Кудай жөнүндө ойлонгон эч ким жок. Ошол себептен бардык адамдар Кудайды такыр эле унутуп калышты. Кудайдын чындыгына башы ийишкен жок. Өздөрүнүн жүрөгү каалаган гана иштерди жасашты. Топон суу каптап, баарын жок кылды дейт. Ошол жок болгонго чейин алар такыр ойлонгон жок. Замандаш, мүмкүн сиз дагы бүгүнкү күнү Кудай жөнүндө такыр ойлобогон чыгарсыз. Же болосо мен Кудайды тааныйм, ага кызмат кылып атам деп ойлоп жүргөндүрсүз. Бирок тирүү Кудай бар. Ыйык жазууда жазылат. Ыйса Машаяк бардык адамдарды ошол кемеге кайрадан чакырат. Ал кеме бул Ыйса Машаякка ишенген адамдардан түзүлгөн жыйын болуп эсептелген. Ошол жыйынга бүгүнкү күндө Кудай адамдарды чакырат. Келгиле. Ыйса Машаякка ишенгиле. Ыйса Машаяк силерди түбөлүк өлүмдөн сактайт. Түбөлүк Кудайдын сотунан сактайт деп канча жолу уккан чыгарсыз. Бирок ага болгон ишенимин болбосо керек. Ал эми Нухтун учурунда дагы ошондой болгон. Нух канча жолу айтты, канча жолу адамдарга эскертти.
канча жыл бою ошол кемени курду. Тескерисинче адамдар шылдыңдашты, күлүштү. Бүгүнкү күндө Машаяк жөнүндө айтканда, мүмкүн сиз дагы ошондой эле ойдосуз. Мен билбейм. Бирок жүрөктү билген Кудай бардык адамдарды куткарышын каалайт. Ошол эшикти бир күнү Теңир жаап койгондон кийин ал жакка барыш кыйын. Куткарылууга ээ болушка кеч болуп калат. Ошол себептен бүгүн Кудайдын жыйынынын эшиктери ачык. Эшиктер ачык маалда кирип калыңыз, замандаш. Ойлонуңуз, кеч калбаңыз. Күтүүсүздөн топон суу көтөрүлүп, бүт адамдар кырылды деп окудук. Ошолордун катарында болуп калбайлы. Теңир бизге жардам берсин. Бир жолу деңиз аскеринде кызмат өтөгөн бир ишенген бала болот. Алар деңиз түбүндө жүрүүчү кемеде кызмат кылышат. Ал кеменин ичинде бардыгы Кудайга ишенбеген адамдар болгон. Бир учурда алар бир өлкөнүн жээгине келип, аргасыздан өздөрүнүн кемесинин кыймылдаткычын өчүрүп, деңиздин түбүнө чейин түшүшкө туура келет. Коопсуздук болгондуктан алар бир түн түнөшөт. Бир учурда ошол кеменин башчысы кемени жүргүзөт. Жүргүзгөн чакта кеме ылайга батып сайылып калган эле. Анан эмне кылышын билбей, ушунчалык кимге кайрылышын билбей калат. Баягы деңиз аскери келип башчысына: "Мага уруксат бериңиз. Мен ишенген Кудайга кайрылайын" деп уруксат сурайт. Ага бир бөлмөнү беришет. Ал эми кеменин ичиндеги деңиз аскерлеринин бардыгы алар Кудайга ишенбеген адамдар болот. Ал чөгөлөп отуруп Ыйса Машаякка кайрылат. Анын чоң энеси, үйүндөгүлөрү ишенген адамдар болот. Качан ал чын жүрөгүнөн кайрылып: "Кудайым, ошончо адамдардын арасында сен мени тандап алгансың. Менин сыйынымдууга көр. Биздин батып калган кемебизди ушул баткактан чыгарып бер" деп жалбарат. Көп убакытка чейин сыйынат. Анан бир учурда Кудай ошол ишенген Машаякчынын жүрөгүнө бир ойду салат. Ал сыйынып эле дароо келет дагы кеменин башчысына айтат: "Бардык жүктөрдү, бардык аскерлерди кеменин бир тарабына чогулт" дейт. Макул деп бардыгы бир тарапка чогулганда кеменин бир тарабы жогоруга көтөрүлөт. Жогоруга көтөрүлгөндө алар кыймылдаткычын жүргүзгөн чакта кеме ордунан өйдөгө жылат. Ошентип кеменин ичиндеги бардык деңиз кызматкерлери, ошол кеменин башчысы Кудайга болгон оюн өзгөртөт. Анткени алар Кудайсыз тарбияланып калган болчу. Аларга ошол аба жетпей, дем жетпей, ушунчалык кыйналганда эми бардыгыбыз өлөт экенбиз деп ушунчалык боздошот. Кудайдын ысымын чакырышат. Кудай ошол Ыйса Машаякка ишенген деңиз аскерин угат. Ошентип кеменин ичиндеги бардыгы куткарылат. Урматтуу достор, замандаштар, бул окуя аркылуу биз ой жүгүртсөк болот экен. Жер үстүндө жашаган адамдар өздөрү каалагандай жашашты, ичишти, жешти, үй курушту. Бирок Кудай жөнүндө ойлогон эч ким жок дейт. Ыйса бүгүнкү күнү жыйындын эшиктерин азыркыга чейин ачып турат. Ким ал жака кире турган болсо, ал түбөлүк соттон куткарылат. Кеменин ичинде 8 эл адам куткарылды.
сиздин да куткарылып калышыңызды Кудай каалайт. Сиздин жана сиздин үй бүлөңүздүн куткарылышын Кудай каалайт. Бул дүйнө менен кошо күйүп турган күкүрттүү көлгө түшпөстөн Теңирди тандаңыз. Нухтун гана үй бүлөсү куткарылды, ал эми ошол заманда жашаган бардык адамдар кырылып жок болду деп биз окудук. Жер үстүндөгү тирүү жандын бардыгы кырылды. Адамдан тартып малга чейин сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары бардыгы кырылып жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Ошентип эгерде сиз бүгүнкү күнү Ыйса Машаяк курган жердеги жыйындын ичине кире турган болсоңуз, анда сиз дагы куткарыласыз. Эгерде ишенбесеңиз, анда сиз куткарылбайсыз. Теңир сизге ишеним берсин. Ыйса ар бир адамдын күнөөсү үчүн куткарылып, ошол жыйындын ичинде, ошол кемеге кирсин деп ал өзүнүн ишин аткарып койду. Кудай сизге жардам берсин. Кудай сизге ырайым кылсын. Сиз жана үй бүлөңүз менен куткарылууга ээ болуңуз. Амин.